Саламатсыздарбы мекендештер, менин атым Мирбек, Россияда адвокат болуп эмгектенем. Бүгүн болсо силерге ошол кара тизмени билүү жана ошол кара тизмени билип, кандай кара тизмени билип, ошол кара тизмеден чыгыш үчүн эмне кылыш керек жөнүндө кичине маалымат айтып кете турган ниетим бар. Буга жараша азыр болсо Москвада жайгашкан миграционный службанын приемныйында турам. Бул жерге болсо соттун чечиминен, райондук соттун чечими, жогорку шаардык соттун чечими негизинде жокко чыгарылган соттун чечимин ишке ашыруу иши максатында келген болчумун. Ошондой эле ушул максатка келип, ушул жерде информационный стендтер бар экен. Ошол информационный стендтерди карап отуруп, биздин мекендештерге тиешелүү болгон жакшы маалыматтарды алып отурам. Ошолор жөнүндө сиздерге бөлүшүп кете турган ниетим бар. Ошолордун арасында мага социальный сеть аркылуу көп мекендештер кара тизмени кайсы жерден билсе болот жана кантип билсе болот деген маалымат жөнүндө жазылып турат. Жана ошондой эле кайсы жерге арыз менен же заявление менен кайрылса болот деген суроолор көп келет. Ошол суроолорго жооп берген маалымат боюнча 24 марттан баштап, то есть бүгүнкү күндөн баштап баардык кара тизме боюнча, кара тизмеден чыгаруу боюнча окружной миграционный службалардын адрестерине кайрылып, арыз менен кайрылыш керек болот. Ошол себептен ошол арыз менен кайрылышкандан тышкары информационный щитти караганда информация о наложении запрета въезда на территорию Российской Федерации иностранным гражданам деген жерде эскертмеде болсо нотариально заверенный перевод паспорта иностранного гражданина дейт, анан доверенность на представление интересов иностранного гражданина дейт. Ошол доверенность менен кайсы бир туугандарыңар же тааныштарыңар кара тизмеге түшүп калса, ошол маалыматтарды билиш үчүн ошолордон доверенность алып жана ошол паспорттун переводун алып туруп окружной миграционный службаларга кайрылсаңыздар болот. Эгер ушул сыяктуу маалыматтар кызыктуу болсо, мага кайрылсаңыздар болот.